Орусияда соңку бир күндө коронавирус дагы 25 миңден ашык адамдан табылды. Жана бул пандемия башталгандан берки эң чоң көрсөткүч болуп калды. Айрым адистер ноябрда коронавирустан өлүм житим эселеп көбөйөөрүн болголошот. Жекшембиде Беларуста Александр Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган жүрүштөрдө кеминде 350 демонстрант кармалды. Митингдер өлкөдө 9 августтан бери уланып келатат. Я считаю, что меня забирают в психдиспансер не по этим мотивам, не по мотивам здоровья, а по политическим. Казакстанда полиция журналист жана блогер Айгүл Өтепованы психиатрикалык клиникага күчтөп алып кетти. Ал социалдык тармактарда бийликти сындаган билдирүүлөрү менен таанылган. Коронавирус менен күрөш боюнча штаб 23 ноябрга карата Орусияда илдеттен 361 адам каза болгонун кабарлады. Илдеттен көз жумгандардын жалпы саны 36.500дөн ашты. Айрым адистер ноябрда коронавирустан каза болгондор 200 миңге чейин көбөйөөрүн болголоп жатышат. Бирок пандемия маалында жакындарынан айрылгандар коронавируска тест тапшырылбай калган учурлар расмий статистикага киргизилбей жатканын айтып келишет. Ковид тастыкталган кезде деле адамдын өлүмү тууралуу маалымдамага ал көрсөтүлбөй жатканын айтышат. Новосибирскидеги Игорьдин атасы 48 жаштагы Вадим Скрипников 2 жума ооруп төшөктө жатып кайтыш болгон. Беспомощность. Абсолютная беспомощность. Колуңан эч нерсе келбейт. Эч нерсе кыла албайсың. Же дары-дармек таба албайсың, же ооруканага жаткыра албайсың, же акыркы сапарга татыктуу узата албайсың. Бул ушунчалык мыкаачылык. Акырын жатып эле өлүп калышың керек. Сенде акча, тааныш болсо, балким мындан кутулуп кетесиң. Жок болсо вирусту жугузуп албайын деп эле тиленишиң керек. По-людоедски. Расмий маалымдамада Вадим Скрипников вирустук пневмониядан каза болду деп көрсөтүлгөн. Уулу анда коронавирустун симптомдору байкалганын айтып, COVID-19га тест алдырткан. Эми анын жыйынтыгын күтүп отурат. Ал эми Москвадагы океанология институтунун илимий кызматкери Павел Стунжас октябрдын соңунда көз жумган. Анда COVID-19 расмий тастыкталган. В России живем. Биз Орусияда жашайбыз да. Кичине акча берип койсоң, ачык табытта да көмүүгө уруксат беришет. Башкаларга санитарлар Венециядагы орто кылымдагы чума маалындагыдай скафандр кийип, жабык табыт алып чыгып атышты. Бизге болсо табытты бет капта тагынбаган бир киши алып чыгып берип койду. Моргто бет капсыз эле жүрүшөт. Конечно. Соңку күнү Орусияда коронавирус 25.173 адамда аныкталып, жаңы рекордтук көрсөткүчкө жетти. Өлкөдө пандемия башталгандан бери 2.114.000ден ашуун адам ооруга чалдыкты. Вирус эң көп жайылган Москвада бир күндө илдет 7.000 адамда аныкталды. Борбор калаада эс алуучу жайларга түнү иштөөгө тыюу салынган. Окуу жайлардын студенттери аралыктан окууга өткөрүлгөн. Массалык иш-чараларга чектөө киргизилген. Москва бийлиги жаңы жылга карата иш-чараларды токтотту. Орусиянын биринчи аймагы болуп Бурятияда толук карантин киргизилди. Бир айдан бери Орусиянын аймактарындагы ооруканаларда бейтаптар үчүн орундардын жоктугу, дары-дармек, дарыгерлердин жетишсиздиги, тез жардам кызматы акыркы дем менен иштеп жатканы кабарланып келет. Президент Владимир Путин болсо Спутник В жана Ипивак вакциналарынын 90% эффективдүүлүгүн айтып, чоң жыйырманын лидерлерине сунуштоодо. Орус бийлиги вакциналар эмки жылы массалык өндүрүшкө чыгарыларын убадалайт. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары. Жашасын Беларусь деп уран чакырып, Александр Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган жүздөгөн демонстранттар 22 ноябрда Минсктин бир нече райондоруна чогулушту. Акыркы 2 жекшембидеги акцияларда милиция 1000ден ашуун митингчини кармап кеткендиктен бул жолу демонстранттар тактикасын өзгөртүүнү чечишкен. Алар мурдагыдай борбордук аянтка жапыр чогулбай бир нече райондорго бөлүнүп жүрүшкө чыгышкан. Ошентсе да бул аракет милицияны токтоткон жок. Весна укук коргоо уюмунун маалыматы боюнча жекшембиде өлкө боюнча кеминде 350 демонстрант кармалды. Алардын көбү башкала Минскке туура келет. Кеминде 4 адам милиция бекетинен тез жардам менен ооруканага жеткирилгени кабарланды. Шаардын айрым райондорунда аскердик автоунаалар кыдырып жүрдү. Европа биримдиги Беларусь бийлигин демонстранттарга каршы репрессияны токтотууга чакырууда. Уюм өткөн аптада эгер куугунтук улана берсе, Беларуска жаңы санкциялар салынарын эскерткен. Бүгүн биз Беларусь бийлигинин зомбулугуна жооп катары жана Беларусь элинин демократиялык укуктарын колдоо максатында санкциялардын жаңы айлампасына даярдык көрүүнү макулдаштык.
Беларустун тышкы иштер министрлиги мындай санкцияларга жооп кайтарыларын Минск Евро биримдиктин 15 жогорку расмий жетекчисине санкция салышы мүмкүндүгүн билдирүүдө. Беларуста бийликке баш ийген Борбордук шайлоо комиссиясы 9 августтагы шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко утканын жарыялаган. Бирок оппозициянын башкы талапкери Светлана Тихановская да бир катар батыш өлкөлөрү да шайлоонун мындай жыйынтыгын тааныган эмес. Андан бери өлкөдө Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган акциялар токтобой келет. Мындай талапка көнбөй жаткан Лукашенко 20 ноябрда Комсельмаш заводунун жумушчулары менен жолугуп, митингге чыккандарды кайра сындады. Айрымдар бул жерде көчө таптап жүргөндө дыйкандар таңзаардан түнгө чейин эмгектенип жатышты. Аз да болсо өзгөчө башында Гомелде мындайлар болду. Ал киче Минскте айрымдар жекшемби сайын чыгып жатышат. Жекшембиде 106 күндөн бери токтобой жаткан акциялар Лукашенко барып келген Гомель шаарында да, Гродно, Брест жана Волковыс сыяктуу бир нече каалада да өттү. Бир нече апта мурда Беларуста демонстрациялар басаңдап бараткандай сезилген. Бирок 12 ноябрдагы акцияга катышкан 31 жаштагы Роман Бондаренконун коопсуздук күчтөрү сабап койгондон кийин ооруканада каза болушу нааразылык толкунун күчөтүп койду. Кубат Касымбеков, Азаттык. Убудан кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда бар. Дарега Азаттык /org. Эми күндүн башка окуяларына кыскача токтолобуз. Улуттар уюмунун балдар агенттиги ЮНИСЕФ 23 ноябрда жарыялаган маалыматка караганда, уюм келерки жылы өнүгүп келаткан 92 өлкөнү COVID-19 каршы 2 миллиард доза вакцина жана 1 миллиард медициналык ийне менен камсыздаганы жатат. Бул максатта ЮНИСЕФ дүйнөлүк саламат сактоо уюму, жүздөгөн аба компания, жүк ташуучулар жана башка глобалдык логистикалык өнөктөштөр менен иштеп жатат. Чоң жыйырманын демалыштарда өткөн 15-жылдык саммитинде айтылган маалыматка ылайык, жакыр өлкөлөрдү колдоо үчүн каражат топтоо иши кечигип жаткан чакта бай мамлекеттер вакциналардын баардыгын сатып алууга киришүүдө. Ал тапта AstraZeneca фармацевтикалык компаниясы Оксфорд университети менен чогуу даярдап жаткан вакцинанын натыйжалуулугу 90%га чейин жетиши ыктымал экенин билдирди. Компания өкүлдөрү вакцина 2-8 градуска чейинки температурада сакталаарын, кандайдыр бир өзгөчө шартты талап кылбаганын белгилешти. Буга чейин америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech компаниялары COVID-19 каршы препараты 95% натыйжалуу экенин, сыноолор вакцинанын аярлуу топко кирген улгайган адамдарды да коргой алаарын көрсөткөнүн билдирген. АКШнын айрым маалымат каражаттары 22 ноябрда жазгандай, жаңы шайланган президент Джо Байден кеңешчиси жана ардагер дипломат Энтони Блинкенди мамлекеттик катчы кызматына көрсөтүүнү көздөп жатат. Бул кабар бышыкталып Сенат талапкерлигин бекитсе, Блинкенге президент Дональд Трамптын биринчи кезекте Америка деген ураан астында жүргүзүп келген тышкы саясатынан кийин америкалык дипломатияны жаңыртуунун үстүнөн иштөөгө туура келмекчи. Акыркы 4 жылда АКШ эл аралык келишимдерден чыгып өнөктөштөрү атаандаш өлкөлөр менен да тирешип келди. Блинкен 62-жылы Нью-Йоркто туулган, 84-жылы Гарвардта аяктап, Колумбия университетинде окуусун уланткан. 2009-13 жылдары ал кездеги вице-президент Байдендин улуттук коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси болгон. 15-17 жылдары Блинкен АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары болуп иштеген. Байден шейшембиде коомчулукту өзүнүн кабинет мүчөлүгүнө талапкерлердин алгачкы тобу менен тааныштырганы жатат. Президент Дональд Трамп 3 ноябрдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын четке кагып келатат. Я считаю, что меня забирают в психдиспансер не по этим мотивам, не по мотивам здоровья, а по политическим. До свидания. Нур-Султан шаарында полиция 23 ноябрда журналист жана блогер Айгүл Отепованы үйүнөн психиатрикалык клиникага күчтөп алып кетти. Өткөн аптада апелляциялык суд журналистти клиникага күчтөп жаткыруу тууралуу сот чечимин жокко чыгарууну караган, анын адвокатынын арызын канааттандырган эмес. Өтепова полиция алып кеткени жатканда Азаттыктын казак кызматына жакында эле толук медициналык көзөмөлдөн өткөнүн, дарыгерлер анын саламаттыгы жакшы деген тастыктама беришкенин, аны ооруканага саясий себеп менен жаткырып жатышканын айтты. Социалдык тармактарда бийликти сындаган билдирүүлөрү менен белгилүү журналист жана блогер 17 сентябрдан тартып үй камагында болчу. Ага тыюу салынган уюмдун ишине катышкан деген айып менен кылмыш иши козголгон. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Өтепованы абийир туткуну деп тааныган жана көз карашы, пикири үчүн куугунтукталып жатканын айыптаган. Уюм көз карандысыз журналисттин күчтөп психиатрикалык клиникага жаткырылганы СССР убагындагы окуяларды эске салат деп билдирген.
50 жаштагы Өтепова New Times KZ порталында иштечү жана YouTube'да өзүнүн каналы бар. 2015-жылы президенттик шайлоодо талапкерликке өзүн көрсөткөн, бирок көп өтпөй шайлоого катышуудан баш тарткан. Гонконгдо дүйшөмбү күнү сот демократиячыл активист Джошуа Вонгту камакка алуу чечимин чыгарды. Анын алдында Вонг былтыр июнда полиция имараты алдында уруксат берилбеген митинг уюштуруп катышкандыгын моюнга алган. Бул 17 жаштагы активист абакка кесилиши ыктымал дегенди билдирет. Вонг өзү камалып калса, эл аралык коомчулуктун көңүлүн Гонконгдун сот системасындагы маселелерге бурдурууга үмүттөнөрүн журналисттерге айтып берди. Аны менен кошо дагы 2 активист соттолууда, алар да күнөөсүн моюнга алышты. Соттун алдына чогулгандар үчөөнү бошотууну талап кылып, демократиячыл ураандарды чакырып турушту. Гонконгдо былтыркы жайда Бейжиңдин таасирине каршы массалык акциялар тутанган, көп учурда тополоң менен коштолуп, полиция менен кагылышуулар болгон. Ошондон кийин Кытай автономдуу аймагындагы улуттук коопсуздук тууралуу мыйзамды кабыл алган. Ага ылайык жикчилишмердикке айыпталгандар кылмыш жазасына тартылат. Германиянын муздаткыч контейнерлерди чыгарган VacuTech компаниясы акыркы күндөрдө алардын продукциясына кызыгуу кескин өскөнүн, заказ бергендер көбөйгөнүн билдирди. Эмне дегенде коронавируска каршы айрым вакциналарды муздак жерде, кээ бирлерин -80 градуста сактоо талап кылынат. Демек, дарыны ташууда ушундай контейнерлер зарыл болот. Өткөн аптанын аягында дүйнөнүн булуңгурчуна эри көлөмдөгү вакциналарды ташуу боюнча чоң заказ алдык. Учурда биз коронавируска байланышкан дагы 20-30 чакан жана орто долбоорлор менен иштеп келатабыз. Компания чыгарган машинелер 10 күн сырткы энергия булагысыз -60 градус жаандан төмөн температураны сактаган камералар менен жабдылган. Үстүбүздөгү айдын башында VacuTech контейнерлер паркын кескин кеңейтерин билдирген. Ушул жана башка жаңылыктар azatlyk.org сайтыбызда бар. Ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүздөр болот. Ал жактардан кыргыз азаттык уналгысы же азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта туруңуздар.